Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 11 сентябрь 2022 жыл, күнгө жекшемби. Элтерде Билерман Ордо күзгү сериялар ачык деп жарыяланат. Мына ошентип биз күзгү серияларга жетип келдик. Биринчи оюн бул Динара Сапарованын командасынын оюну. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул команда бүгүн дагы бир ирет Премьер лигага чыгуу үчүн ат салышмакчы. Бул команда үчүн бул өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Ошондон командага ийгиликтерди каалап, мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, күзгү сериялар биринчи турга Алмаз Осмоналиев келген. Кесип боюнча дарыгер, команда мүчөсү. Зайнидин Акботоев, команда мүчөсү. Жеке ишкерлик менен алекен жатат учурда. Кийинки катышуучубуз Тариел Гайратбек уулу, команданын жаңы мүчөсү. Жеке ишкерлик менен алектенет Тариел мырза. Аскар Станбеков, биздин клубтун эски мүчөлөрүнүн бири. Жаныш Жусупбеков, муниципалдык кызматкер, Ош шаар мэриясынын жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы, команданын мүчөсү, клубтун дагы мүчөсү жана капитан Динара Сапарова. Муниципалдык кызматкер учурда. Мына ушул команда, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздерге каршы бүгүн оюн жүргүзмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу билермандар. Күзгү серия Буйрса Динара Сапарованын командасы менен башталды. Динара айым, маанайыңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Алып баруучу, саламатсыздарбы Ордо мүчөлөр жана телегөрүүчүлөр. Белгилүү бир тыныгуудан кийин биздин команда кайрадан телегөрүүчүлөр менен таймашууга келип отурат. Жыйынтыгын убакыт көрсөтөт. Биз телегөрүүчүлөр менен болушунча таймашууга жана жакшы оюн көрсөтүүгө даярбыз. Командага ийгилик. Команданын курамы жаман эмес. Бул курам бүгүн кандай оюн көрсөтөт? Баарыбыз үчүн кызыктуу болуп турат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жаңы кошулган телегөрүүчүлөр болсо, биз даректер жазып алууга чакырабыз. Оюнду баштадык, эсеп 0-0, биринчи раунд. Мурда мектепте жетекчи болуп иштеген Динара айым, азыр муниципалдык кызматкерсиз. Мектептеги жумушту сагынбай атасызбы? Жок, сагынганга деле убакыт жок. Жумуш көп. Ооба. Биринчи раунд сиздерге каршы Нурзат Мусаланова суроо берет. Талас облусунун тургуну, биздин ардайымдуу телегөрүүчүбүз. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Европадагы шаарлардын бирине Дракула деп аталган кинофильмдин жарнак тактайы орнотулган, көчөлөрдүн бирине. Дракула деген аталышта кинофильмдерди биз билебиз. Негизи коркунучтуу кинофильмдер катары сыпатталып келет. Ошол рекламалык шиттерге булар кадимкидей эле мындай жазууларды жазып туруп, андай деле кооздобой эле тим эле коюшкан да. Ошо кандай, мисалы үчүн биз бүгүн рекламалык шиттерде аябай кооздолгон жазууларды көрөбүз да. Булар рекламалык шитке жазууларды мындай кооздобой эле кадимкидей эле кылып койгон. Анан бул шиттер, рекламалык тактайлар күндүзү кадимкидей эле абалда турган да. Кооздолбой эле. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн бул Дракула киносунун рекламасын эч кандай кооздобой эле, жөнөкөй эле абалда Дракула деп жазып туруп эле коюп коюшкан? Минута кетти.
жерде Дракула деген бул ужас кино. Ужас болгон болсо баягы адамдардын немесин көңүл, значит, өзүнчө баягы рекламасы деле тартат, өзүнө тартат деген мааниден болот. Жөн эле жазып койгон, кадимкидей эле жазып койгон. Дагы бир жерде айтып атат, мындай күндүзү демек түнкүсүн ал кандайдыр жарык берет. Демек ошол жерде остановка, ошол илинген жерде жарык кечкире көрүнө турган. Жанагы скелет сөмөктүн сүрөтүн мындай кылып коет. Жок, эми бул жерде жазган деп атат. Дракула деп жөн эле жазып коюлган. Демек күндүзү элдер маани бербей, күндүзгүгө маани берели, ошол сөздү ала турган болсок, ошол жерин айтып кетти. Демек кечкисин жарык бергенде ошол жазуудан кандай мындай отражающий Ошол жерде азыр күндүзү кадимки абалда турган деди дагы. Ооба. Түнкүсүн демек ал ошол коркунучтуу. Демек ал кинолорду өзү ужас кинолорду көрсөк, түнкүсүн коркунучтуу болот. Анан көбүнчө эпизоддор түнкүсүн тартылат да кинодо, вампир кинодо. Значит, түнү бир нерсе эме болот. Отражать Ошол кечинде шагылдап элестетип көрсөк да, мисалы үчүн баягы скелет дедиңиз го, скелетке если окшош кыла турган болсок, мунун көздөрүнөн бир жарык берип, мындай нерселер болбойбу деген. Көзүнөн жөн эле Дракула деп жазган да атпайбы? Жанагы, значит, бул күндүзү кадимки абалда, ал түнкүсүн отражающий краска менен, Ошол фосфор менен жазылган. Фосфор менен да кечинде фосфор. Күндүз көрүнбөйт кечинде ооба. Жоопту ким берет? Динара. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Аскар мырза жооп берет. Аскар Станбеков. Урматтуу алып баруучу, биз азыр бир илинчектик пайда болгондой болду. Демек кечкисин ал жазуулар ошол орусчасы отражать этип, ошол фосфору менен жазылган деп командадан мүчөлөр айтышып атат. Демек түнкүсүн ал реклама өзүнүн мындай действиясын берген да. Күндүзү кадимкидей турса, демек кечкисин жарыктын аркылуу, чагылуу аркылуу ал реклама өзүн өзү актаган. Жана кино мындай прокатта жакшы киреше тапкан деп айта алабыз. Түнкүсүн кандай көрүнүштү бериши мүмкүн сиздин оюңузча? Түнкүсүн. Эми түнкүсүн өзү кинонун немеси жанры коркунучтуу вампир болуп атат. Демек коркунучтуу бир элес калтырса керек деп. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Дракула деген сөздү укканда биз ошо коркунучтуу мындай адам жей турган ушундай бир көзгө элестетет. Дракула бул түндө бул эмнеге айланат? Вампирге айланат. Вампирге айланат дагы тиштеринен кан аккан ушундай бир көрүнүштөр болот. Бул рекламалык шиттин сыры күндүзү эч кандай өзгөрүш абалда тургандагы түн киргенде кызылы кызыл, карасы кара жарыктандыруу күчүнө кирип туруп, адамдарга коркунучтуу бир көрүнүштү пайда болгон. Жана адамдар бул киного тартылуусу эми ужас баягы коркунучтуу фильмдерди көрүүчүлөрдүн өзүнчө аудиториясы бар. Алар ушундай бир сыр менен, ушундай айталык дизайн менен көрүүчүлөрдү өзүнө тарта алган. Жооп туура 1-0. Команда өзүнүн эсебине бир упайды азыр ачты. Жана Аскар Станбековдун жолу негизинен туура болду. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Ушундай жанрда фильмдерге кызыгуу кандай? Динара негизи мындай көрөсүзбү жок? Көрбөйм вообще. Алмаз мырза, сизчи? Көргөм. Азыр жок. Сиз коркпосоңуз деле керек, Алмаз мырза. Дарыгерлер коркпойт дейт го. Тынчтык Кубатбеков, Кытай Республикасында биздин мекендешибиз. Майнтро көңүл бурабыз. Караңыздар, урматтуу билермандар. Кытай тилинде кээ бир сөздөр башка тилдерден алынган жана ал тилдерде кандай угулса, ошого жараша иероглифтер тандалып, сөз катары калыптанган. Мисалы, биринчиде кофе, биз кадимки ичип жүргөн кофе, кытайча кафе. Кытайлар кафе дейт, Жаныш мырза. Манго, манго деп айтылат экен кытайча. Йога, юджа деп айтылат экен кытайча. Эми урматтуу билермандар, чаокели деген жазуу эмнени билдириши мүмкүн? Жогорудагыларга маани берип, чаокелини да тапсаңыздар болот. Кафе, кофе, манго, манго, юджа, йога, чаокели эмне? Кетти минута. Шоколад же чайка?
Шоколад. Кайталаңыздар. Эмнеге окшоштурса болот? Кандай сөз чыгат будан? Шоколад. Чоколадка окшоп эле. Чоколад болду, шоколад болушу мүмкүн. Если мындай кофеге, мангого мындай жакын кылып карасаң. Шоколадка, да. Анан если мындай чайка деп жүргөн болсок, бул кыска болуп калат. Чай, уже чайлы. Чокелли. Чоколад, да? Аягында тысы жок. Дагы эмне, дагы? Чокелли. Чоколад. Ал өрелер 30 секунд болсо да үнөмдөйбүз. Тез айтпачы эмнеге окшойт экен. Шоколад эмне бар? Какао эмес? Какао кетти уже. Адам эмес, знаешь, кофе, манго, йога. Йога эмне ортодон жок. Чоколад. Ошондо йога манго менен кофего хорошо дейт. Бул йогадан кийин келип атат. Чоколад. Жок, йогадан келиш эмес, бул жерде эми болуп аткан нерсе Окшоштур. Динара айым, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайнидин мырза жооп берет. Зайнидин. Урматтуу алып баруучу, бул жерде азыр биз Кытай тилин билбейт экенбиз, бирок аракет кылабыз. Бул жерде окшоштон чоколад бул баягы кадимки эле шоколадты деп аташат деп ойлойбуз эми команда менен келишип. Демек чоколад бул шоколад. Ооба. Чоколад англисче. Чоколад. Ким кытайча жакшы билет? Студияда барбы? Жок, Кытай тилин өздөштүргөндөр. Чоколад, южа, манго, кафе. Кафе, манго, южа, чоколад. Шоколад, жооп тура. 2-0. Ушу 4 сөз үйрөнүп Кытайга кирип барып сүйлөсөңөр, ушу 4 нерсени берет экен, кыска Кытайларчы. Өзүңүз чоколадга кандайсыз, Зайнидин? Чоколад жакшы көрөсүзбү? Жок, жеке шоколад жакшы көргөнмүн. Ширин деген. Жок, таттуу деген нерселерден жок. 3-раунд. Бүгүн Динара Сапарова Премьер-лигага чыгуу үчүн күзгү серияда аракет кылып атат. Бул шансы команда колдон чыгарып жибербеш керек. Болбосо бир сезон калтырат ортодо. Бир сезон күтүшкө туура келет. Бул деген сөз жазгы сезондо ойношу мүмкүн. Николай Филимонов, Россия Федерациясы Киров облусунан сиздерге каршы суроо берет. Белгилүү Портленд вазасы. Дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз экземпляр, оригинал ушул. Британия музейинде бүгүнкү күнгө чейин сакталып турган бул Портленд вазасы биздин заманга чейинки биринчи кылымда римдик усталардын колу менен жасалган. Биздин заманга чейинки биринчи кылымда. Элестетиңиздер, ортодон канча доорлор өтүп кетти. Ушул жылдар аралыгында бул ваза 2 жолу сынган. Биринчи жолу 1845-жылы спирт ичимдигин ичип алган мас кардар музейде бейбаштык кылып, муну сындырып салган. Бирок музей кызматкерлери бул ваза шедевр болгондуктан анын жерге чачылган 189 сыныгын кайрадан топтоп, аны клейлеп, кайрадан өзүнүн абалына алып келишкен. 189 сыныгын топтогон. Караңыздар. Мен сиздерге 2 жол сынса биринчисин айтып өттүм. Эми урматтуу билермандар, 1989 жылы бул ваза сынган. Бирок кандай абалда сынган болушу мүмкүн? 89-жыл кече жакындай. Минута кетти. 1989 не болду? Жок. Британияда 189 жарыкка болуп атат. Андан кийин 1989. Неге именно 189 айтып атат? Бул жерде ключевой биртке бар да, ушул жерде. Ооба, 189 деп туруп, могу жылды айтып атканда дагы айтып атат. Эмне болушу мүмкүн? 1989 Бир кылымдан кийин, да? Жок, арада. Ваза реставрация болбоду ошо. Ошо реставрация кайрасынып, кайра келип жерлерин оңдогон учурлар болду. Мисалы, сүрөттөрү туура келбей калган болсо. Кайра эмнеге сынган деп атат да? Эмнеге сынган? Атайын эмеспи ошо реставрация кылыш үчүн ошо жаткан эмеспи? Жок. Экинчи жолу. Так, кайсы атыштайбыз, эмне кылабыз? Эгер ошо кайра немеге эле жакыныраак Суроо кайталап турган жокпу? 1989 баланын экинчиси бул тууралуу конвенция курулган. Динара айым. Урматтуу алып баруучу, бизден вариант
илинчиктүү вариант таба албадык. Ошондой болсо дагы жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. 1989 жылы экинчи жолу кайрадан сынган болсо, Англияда, Британияда, может, жер титирөөдөн сынган болушу мүмкүн, же болбосо музей башка жакка жылдырылган да кокустуктан сынып кеткен болушу мүмкүн. Экөөнүн бирин айтасыз. Жер титирегенде музейди башка жакка көчүрүшкөн. Жер титирегенде аны башка жакка көчүрүшкөн. Мынакей эки вариантты бириктирип туруп жооп берип атат азырчы Динара айым. Жер титирегенде башка жакка көчүргөн. Ошондо сынып калган, жооп кабыл алынат. Семетей мырза, сизде кандай ой бар? Динаранын ою туура элеби? Урматтуу алып баруучу, бизде да ушундай ой чыкты. Жер титирөөгө биз көп басым жасабайбыз. Биз көбүрөөк ошол музей көчкөн болуш керек. Ошондо кызматкерлердин этиятсыздыгынан улам сынып калган болушу мүмкүн, же түшүрө берген болушу мүмкүн. Анда мен туура жоопту айтайын. Жогоруда айтып кеткенде 1845-жылы сынганда бул вазаны биз жабыштырылып килейленген деп айттык. Бирок убакыттын өтүшү менен вазадагы жаракалар, Динара айым, жаракалар саргайып, арасына майда чаңдар топтолуп, жараканын сыныктары улам чоңое берген. Жаракалар чоңое берген, жана көрксүз болуп көрүнө баштаган. Демек 1989-жылы музей кызматкерлери атайын сындырып, Динара айым, кайра башынан жаракаларды тазалап, мындай атайын тазалаштар менен тазалап чыгып, кайрадан башынан килейлеп, үстүнө краскадан берип, анан азыркы бүтүндөй абалга алып келип коюшкан. Эсеп 2-1. Николай Филимоновдун суроосуна команда тогузага жана бул телегөрүүчүбүз 1 упай биздин телегөрүүчү тарапка ачып берди. 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Мамат Бакыт уулу Кадырбек Нокат районунан силерге каршы суроо берет. Өз көз менен көргөнү жакшы. Кош келипсиз студиябызга. Эми сиздин сурооңузду окуйбуз. Же өзүңүз окуп бересизби? Окуй берейин, Урматтуу билермандар. Малкольм Икс аттуу адам тууралуу суроо. Бул тарыхта эң таасирлүү кара түстүү адамдардын арасында лидер болгон. АКШтагы ислам дининин массалык түрдө жайылышына себепчи болгон жана кара түстүүлөрдүн расизмге каршы күрөшүүсүнүн символуна айланган мусулман инсан катары дүйнөгө белгилүү Малкольм Икс. Бул инсанды дүйнөлү Европалык зона Малкольм Икс десе, мусулман дүйнөсү Аль-Хадж Малик Аш-Шаббас деп ушундай атта тааныйт. Ажылык сапарда жүрүп, бул Малкольм өзү көрүп таң алган нерселерин аялына кат аркылуу жазып турган. Меккеде. Сиздер ошол убактагы АКШтагы көйгөйдү эске алып, Малкольм Икс келинчегине эмне деп жазышы мүмкүн катка, ушуну таап бериңиздер. Кетти минута. Демек ал жерде теңсиздик болуп атканда, расизм күч алып турганда, даже 1980-жылдарга чейин даже Америкада ошол моментте бул мындай окшоштугун демек бул жерде бул аялына кат жолдогондо мындай сырдуу кылып жөнөткөн, аялы түшүнө турган кылып. Себеби ошол Америкадагы болуп аткан окуя менен бул көргөн көрүнүштү экөөнү окшоштуруп бир немеде жөнөткөн да. Демек ал ажылыкта эмне кылат? Кабаны айланып чуркашат, туурабы? Дагы тез. Вот ошол Арафат тоосуна чыгышат, кандай? Арафат тоосуна чыгышат. Бардыгы ак кийинишет. Ак, себеби негр. Эми ошону сен неме менен Америкада неме менен салыштырып түшүндүрүш керек да. Болуп аткан окуя менен ошол кара түстүү адамдар менен болот. Мүмкүн Меккедеги адамдардын бири-бирине сабырдуулугун, бири-бирине болгон мамилесин жазгандыр. Может ошо Теңдик жөнүндө. карасы деле ак деле баары жакшы дегендей суроо болот да. Бул жакта баардыгы жакшы деген маанидей. Ушундай маанидей болуп калат. Дагы несине токтолобуз, кайсыга токтолобуз. Бирдей кийинип алып, Ошол нерселер мисалы бирдей жүргөн да. Динара айым, убакыт бүттү.
урматтуу алып баруучу, бул суроого Жаныш мырза жооп берет. Жаныш Жусупбеков. Бул суроого урматтуу алып баруучу, бардыгы ошол Кабага келгенде бардыгы теңдикти чагылдырган да. Ак карасы баары бирдей деген мааниде. Себеби ал жакта Америкада рассалык басымтуу күчөгөн, кара түстүү адамдарды көргөн, бирок Кабада, мисалы ошо Аравияда ал неме бардыгы бирдей мамиле жасалган. Расизм жок, мындай расизм жок да, мисалы агы деле, карасы деле, монголоид деле, негроид деле берки бардыгы деле бир калыпта бардыгы ак форма кийишип, Кабаны айланышып, ушундай мындай бирдейликти ошого окшогон бир немени чагылдырганбы деп ойлойбуз да. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтайын. Аялдын аты Бетти болгон экен, Бетти. Сүйүктүү Бетти деп ушинтип жазыптыр да каткача. Балким сен ишенбешиң мүмкүн деп атат. Бирок мен азыр эле Мекке шаарында ак түстүү адам менен бир катарда намаз окудум. Көзү көк бир европалык менен да бир табактан тамактандым. Жана ак түстүү араб шейхтер менен бир чыйында суу ичтим. Америкадагы расизм проблемасын исламдан башка дин чече албайт экен. Мен ушуга күбө болдум Меккеде. Бул жакта бардыгы бирдей экен, тең экен деп өзүнүн таасирленгенин аялына жазып жөнөтүптүр. Демек ал чындыкты, теңдикти демек Меккеде ислам дининен көрүп жатканын жашырган эмес. Негизинен жооңуз туура. 3-1 ошон үчүн ислам тарыхында Азирети Билалдын орду өзгөчө айтылып келет. Ал кара түстүү африкалык инсан болсо дагы пайгамбарыбыздын эң жакын сахабалардын бири болгон да. Тагыраагы азанчысы болгон. Жалпы эсеп азырынча 3-1. Команданын абалы 5-раундга старт беребиз. 5-раунд. Нурдөлөт Маманов, Алай району Кабылан Көл айылынан сіздерге каршы суроо берет. Сіздердің назарыңыздарга кадимки аудитория, адамдар, жана аренада короз, жана бул жакта бекитилген кандай бир нерсени биз көрүп турабыз. Танго гао искусствосу жөнүндө бизге суроолор келип турат. Танго гао бул мындай иллюстративдик, психологиялык, ушундай бир кээде абстракттык маанидеги сүрөттөрдү мындай жарыялап келген искусство. Сүрөттө кадимки корозду уюштуруучу аянтта корозду сиздер адамдар көрүп турасыздар. Демеде бул жерде короз менен короз урушу керек болсо, урматтуу билермандар, бул жерде андай эмес. Аренада тангао искусствосун сиздер эске алып, короздун альтернативдүү каршылашы ким болушу мүмкүндүгүн табыңыздар. Кетти минута. Короз наоборот неме эмеспи? Күзгү койгон өзүнө каршы. Күзгү менен урушат, ошондо кыймыл аракет бирдей болот да, синхронно кетет ошондо. Бирок мына ортодогу адам мааниси кандай болуп калат анда? Жок, адамга эмес, азыр короз. Азыр мындай турат, мына карасаң, мына карасаң. Азыр элдин жарым биякта. Ар жакта деле күзгү адамдардын немеси. Жок, адамдын немеси кандай болуп калат анда? Адамдын реакциясы деп атасызбы азыр? Мына ортодогу адамды айтты. Эч кандай колун көтөрбөй. Мына ортодогу адам, бирок мына беркилер ушул эле кайра эле чагылдырушун көрсөтүп атат да. Үстүнкүдө туурабы? Анда күзгү экен да? Күзгү болушу мүмкүн дагы. Бул жерде азыр жарымы бул корозду жарымы экинчи менен колдоп турушат да, демек. Жок, колдоп турат. Колдоп турган менен майын эмес, мына күзгүдө мынтип турганда экинчи жагын кайра өзүн көрсөтөт. Болгон ортодогу адам эмне майын берип атат дейм да мына. Ал жөнүндө турат. Жок, азыр биз адамдар эмес, могу короздун жанында жабык турган нерселер табалы. Күзгү болот. Күзгү гао дегенде деген. Ооба. Гао. Өзүңдү өнүктүр деген эмес. Өзүңдү биринчи жең, өзүңдү баары короздун астында эле кичирээк эле күзгү бар экен да. Ооба, короз өзүн көрүү. Демек кичинекей бир күзгү. Таң калып карап турганына караганда күзгү дагы башка вариант жок. Жумуртка эмеспи деп ойлоп атам.
Жумуртка болсо мушташпайт да, бир короз күзгүдөн көрүп анан мушташпайт. Динара айым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Алмаз Осмоналиев жооп берет. Алмаз Осмоналиев. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип бул жерде короз эми башка эме менен мушташпашы мүмкүн. Ошо күзгү деп атабыз, ошо күзгү коюп койсо, ошо күзгүдөн өзүн көрүп неме кылгандыр. Биздин вариант ошо алдыда турган бул күзгү болушу мүмкүн. Күзгүдөн өзүн көрүп уруша берет деп атасыз, а? Ошол бир вариант. Бекитилген жерде күзгү бар. Жооп кабыл алынат. Ордого сарапсып салайын. Ордодо кимде кандай вариант бар? Семетте командасынын курамында кимде ой бар? Биздин командада бул сүрөткө жаныбардын күзгү деле болушу мүмкүн, бирок сиз жашырган кичинекей болуп атат. Ошон үчүн бизде мындай алгылыктуу жооп чыкпай атат. Вариант жок. Түшүнүктүү? Урматтуу алып баруучу, негизи бул Кытай элинин танго искусствосу бул өтө мааниси терең болот. Демек бул жерде ошол күзгү эмес, балким мен ойлоп атам, ошол короздун негизги кызматы эмне? Бул эртең менен ошол белгилүү убакытта кыйкырып адамдарды уйкудан ойготуу, андыктан балким ойготкуч болушу мүмкүн жашырылган жерде. Ойготкуч деген эмне бул? Будильник. Будильник. Түшүнүктүү. Биздин ойго келген варианттардын баары айтылып деле калды негизи. Кайсын ойлодуңуз эле? Ушул ойготкучту ойлоп жаткам. Короз дегенде эле өзү биринчи оюбузга мунун биринчи аткарган кызматы келет. Түшүнүктүү. Эми биз туура жоопту көрөлү. Азыр тосмун алып салабыз. Ал жерде эмне болушу? Алмаз мырза, оюңуз өзгөрбөдүбү жогоруда пикирлерден кийин? Бир аз өзгөргөндөй. Өзгөргөндөй болду. Картинанын оригинал көрүнүшүн көрсөтөбүз. Бул жерде кадимки эртең мененки уйкудан тургузган саат, ойготкуч, будильник, айтор коңгуроо саат. Мунун атаандашы. Анткени бизди же короз ойготушу мүмкүн, же эртең мененки коңгуроо ойготушу мүмкүн. Эсеп 3-2. 3-2. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Агдана Акимова Бишкек шаарына сиздерге каршы суроо берет. Өзбекстандан чыккан журналдардын биринде эркектерге тиешелүү бир катар маалыматтардын арасында мына ушундай сөз дагы бар экен, Аскар мырза. Анда тамак кылышты билбеген аялдан жаманы жок дейт. Бирок андан да жаманы бар. Бул жагы көп чекит экен да. Тамак кылышты билбеген аялдан жаманы жок дейт. Бирок андан да жаманы бар. Деп көп чекит экен. Урматтуу билермандар. Сиздер ушул көп чекиттин ордун толтуруп бериңиздер. Кандай сөз болушу мүмкүн бул жерде? Минута кетти. Эркектер тууралуу да? Эркектерге тиешелүү маалыматтар журналда. Ошондо аялдарга тамак жасай албаган эмне деди? Тамак жасашты билбеген аялдан жаманы жок, бирок андан да жаманы бар. Кош чекит. Андан да жаман көрөсүңөр. Эркектер жөнүндө болот ошо. Жок, ошондо бул эркектердин кемчилиги жөнүндө сөз болот. Эркектер жөнүндө эмес, аялдар айтып атат. Аялдардын кемчилиги. Тамак кылышты билбеген аялдан тамаксыз Жок, андан да жаманы. Напсысын тие албаган, Напсысын тие албаган, бала тарбиялай албаган. бала тарбиялай албаган, напсысын тие албаган, Берин сыйлай албаган. Эми ошол тамакты жасаш ал маселе эмес. Ал маселе эмес. Анда тамактан деле жаман деп атат. Демек, ыйманын сактабаган дегенде. ыймандуу эмес. жок, ыйман алсамыз. же күйөөсүн сыйлап алган. Күйөөсүн курсагын тойгуза албаганбы? Көзүнө чөп салган дегендей. Жок, анда кыял жок. Андан да жаманы бар дейт. Эң жаманы ыймансыз. Мүнөзүбү? Бала тарбиялай албаган. Бала тарбиялай албаган болушу мүмкүн. Себеби тамактан дагы жаман нерсе. Тамактан дагы жаман эмне бар дагы? Канча немеге зыян туурабы? Тамактан жаман. Азыр ала албайбыз да. Динара айым. Убакыт бүттү. Ким жооп берет? Тариел жооп берет. Тамак кылышты билбеген аялдан жаманы жок. Бирок андан да жаманы бар. Ал мындай.
Ким жооп берет? Бул суроого Тариел мырза жооп берет. Тариел мырза жооп берет. Тариел мырза. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен кеңештик. Командадагы ойлордун арасынан токтолуп, аялдардын жаманы деген сөз болду да, тамак жасай албагандан дагы жаман аял бул бала тарбиялай албаган дегенге токтолуп атабыз. Мунун маанисин түшүндүрүп кете турган болсок, эгер баланы жакшы тарбиялай албай турган болсо, коомго пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Мындай келечекке бир зыян тийгизиши мүмкүн деген ойдо келди да бул жооп. Бала тарбиялоону мындай негизги өзөк кылып туруп айтып атасыз. Мен жоопту кабыл алдым. Тамак кылышты билбеген аялдан жаманы жок, бирок андан да жаманы бала тарбиялай албаган аял деген сөз болушу мүмкүн дедиңиз. Динара айым жана талкуунун башында айтты го, кана эмнени жаман көрөсүңөр айткыла деди го. Эч кимге айтпай койдуңар ушул жердечи. Мен туура жоопту айтайын. Андан да жаманы дейт, тамак кылышты билбесе дагы тамак кыла берген аял экен. Тариел мырза. Тамак кылышты билбейт дейт. Бирок тамак кыла берет экен, кайрылачы, аш шорпо кылат экен, бирок анысы жакшы чыкпайт экен да. Тамак кылышты билбесе дагы кайра тамак кыла берген аял эң жаман аял дейт экен. Ошо Өзбекстанда ушундай бир көз караш бар экен да. Алар эми тамак өзгөчө басым жасайт, Өзбекстан калкы. Эми бизде деле тамак өзгөчө басым жасайбыз. Тариел мырзада бул проблема жок болушу мүмкүн. Ар дайым жакшы тамак ичип келген болсо, Тариел мырзанын оюна ошо келеби азыр мисалы, туурабы? Ушундай тилекке каршы жообу бир аз туура эмес. Тамактан тамакка Аким Агданан куттуктайбыз. Жана телегөрчүлөр менен азыр билермандар теңдешти. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Бул суроого суроонун туура жообун турган билермандар мына калсык үчүн кимдерде ушу туура жооп бар эле азыр? Мына кол көтөргүлөчү көрөйүн. 1, 2, 3. Кээде тамактын тузу аз болуп калабы, Семетей мырза? Келинчегибиз тамак жакшы кылат. Аны мен мына эл көзүнчө айтып коеюн. Жамандап көрүңүзчү. Биз тамакты начар кылган же тамак кылышты анча жакшы билбеген аял андан да жаман деп ойлодук. Ооба, ошондой. Тамак кылышты билбеген же тамак мындай окшото албай атат да, аракет кылып атат. Ошон үчүн мен ойлойм биздин клубдагы биздин кыз келиндер өтө жакшы жасаса керек тамакты, Кудайым буйруса. Александр Герасименко, Новочебоксарск, Россия Федерациясынан сиздерге каршы суроо берет. Эсиңиздерде болсо, бул белгилүү көрсөтүүнү, теле көрсөтүүнү Россия телеканалынан эфирге чыкканын биз билчүбүз. Сиздер дагы көрүп жүргөнсүздөр ушул программаны. Көрсөтүү башталган учурда экранга француз рекламасындагы сироп пайда болуп, анын ичинен орус токойлорунан кездешпеген жаныбарлар чыга келчү. Заставкасындачы, шапкасында. Буну мен ойлоймун, көпчүлүгүбүз көргөнбүз. Урматтуу билермандар, бул кайсы белгилүү орус телеканалындагы көрсөтүү болчу? Минута кетти. Эскимне передачалар бар эле? Эскимне передачалар бар эле? Эски передача. Тема деген болчу эле. Жаныбарлар чыгат деп атат да? Жаныбарлар чыгат деп атат да. Француз несинен Француз шоколад дедиби? Француз сиробу. Анан орус токойунан кездешпеген жаныбарлар чыгат. Француз сиробу, француз сиробу. Ол кайсы немелер? Дары жөнүндө болбойт да мындай баягы передача деп атат. Передача тапшырды. Бул передача эмес деп атпайбы? Бул баягы ден соолукка байланыштуу передачалар бар, баягы Малышеванын передачалары эле. Баягы передача асик таккан ким эле? Малышева. Жок, берке, эркек. Малакты айтасызбы? Жок. Дмитрий Нагиевдин бир баягы бир передачасы бар эле. Башталганда Страустар менен немелерди кайсы передача эле ошол? Жарыштырат эле го. Жаныбарларды немелерди кылыш.
Кафеде көрөйдү айтты азыр. Жок. Сироп Оштокойнан кездешпеген жаныбарлар. Значит, рекламадан ошол жаныбарлар. Россия эмес бир башка немени көрсөткөн передача экен да, постоянно бул. Баягы мир животных эмеспи? Мир животных эмеспи? Болушу мүмкүн. Ошол Неге француз сиробун Ал бир вариант дагы. Ал жөн эле. француз кайсы сироп болор? Неге сироп болуп атат именно? Урматтуу Динара, убакыт бүттү. Орус телеканалынан жума сайын берилчү бул программа. Жума сайын берилчү. Жумасынан бир жолу. Белгилүү программалардын бири. Тропикалык жаныбарлар. Урматтуу алып баруучу, биз ордодон жардам ала алабызбы? Жок, ордодон жардам ала албайсыздар. Эч кандай жардам ала албайсыздар. Тең. Эгерде үнөмдө минут болгондо ошону алсаңыздар болмок. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайнидин Акботоев жооп берет. Зайнидин мырза, эстедиңизби, кайсы көрсөтүү сөз келип жатат? Урматтуу алып баруучу, бул жерде азыр команда менен чындыгында эстей албай атабыз. Мындай так, бирок бул жерде азыр варианттар болуп атат бизде. Жана жаныбарлар тууралуу көрсөткөн передача Мир животных. Ошону вариант болуп атат жакыныраак. Жаныбарлар дүйнөсү. Ооба. Мир животных деген айтпаса? Ооба, ал дагы бир передача бар эле, анын атын таппай атам. Ошо жаш балдарды атайын ошондой бир жунглиде ойнотуп эметкен оюндар болчу эле. Ошо передачанын атын таппай атам. Ал передачаны алып барган журналист дагы каза болуп калды былтыркы жылы. Атын дагы унутуп калдым аны, бирок на лицо наизусть билем. Ошол вариант болуп атат бизде мындай. Кайсы вариант ошондо? Жаныбарлар дүйнөсү, Мир животных. Демек сиз Мир животных программасы деп эсептейсиз? Ооба, бизде вариант ошол болуп атат эми азыр. Жооп кабыл алынат. Кийинки айткан көрсөтүүнү сиз эстей албай атасыз. Эстей албай атам, бирок ошо балдарды ойнотуп эми передачасы болчу эле да. Мен туура жоопту айтам. Зайнидин мырза эстей албай калган бул көрсөтүү экранда турат. Зов джунглей деген программа болчу, урматтуу билермандар. Зов джунглей. Ошол джунгли токойлорундагы жаныбарлар жөнүндө ошол азыркы Зайнидин мырза айткан алып баруучу жаш балдар менен ар ишемби күнү ушул программаны алып барчу. Жана башына мындай эмелерди кийип дегендей аябай сүйүктүү программалардын бири болгон. Эстедиңиз, 4-3 эсеп. 4-3. Телекөрүүчүлөр бир упай алдыга чыгып кетти. Эсеп 4-3. 8-ci раунд. Рыскүл Исабекова Нокен районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Канадалык Джошуа Слокам деген адам өзүнүн спрей деп аталган парустук кайыгын дүйнө жүзү боюнча саякатка даярдап жатып, палубага ушул нерсени дагы орноткон. Кандайдыр бир нерсени. Кызыгы аны кийинчерээк кир жуугуч жана ванна катары колдонгон. Кийинчерээк саякаттан кийин. Кабыл алынган эрежелерге ылайык анын саны кеменин түрү жана андагы адамдардын саны менен аныкталат. Эрежеге ылайык. Сиздерге суроо. Аны 2 сөз менен табыңыздар. Эмне жөнүндө сөз келип жатат бул жерде? Кетти минута. Эки сөз менен, эки сан менен дедиби? Эки сөз. Эки сөз менен. Жок, адам саны менен. Жок, эки сөздөн турат да. Кир жуугуч ванна. Кир жуугуч ванна катары колдонгон дейт. Колдонулган. Саны кеменин кайык туура келип атат да? Корочу кайыктар бул. Ооба, кеменин түрү анан адам санына. Кемеде канча адам болсо ошол демелер кайыктар орнотулуш керек. Ооба. Демек аны ошол ванна катары кир жууган, демек ал кичинекей да. Демек Ооба. Дагы вариант. Эки сөз деп атат. Эки сөз менен. Куткаруучу кайык. Желимден үйлөнгөн неме болот? Ооба, үйлөнгөн болушу мүмкүн. Эме болушу мүмкүн.
эми бул парустук кайык деп атпайбы өзү? Өзү чоң кеме эмес деп Значит, кайыкта кир жугуч ванна катары кайыкта колдонулган. Ой, эми чоң немеде көрө кичинерээк да ал, демек. Ошондо кир жууган ванна катары пайдаланган, демек бир киши бата турганда мындай көлөмдөгү неме. Динара. Ким жооп берет? Бул суроого Аскар мырза жооп берет. Аскар мырза, бул жерде эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Бул жерде ошол адамдын санына карап деген суроодогу сүйлөмдөн улам ушул чечимге келип атабыз команда менен. Демек куткаруучу кайыктар болуш керек ар бир кемелерде. Себеби ошол жерде адамдын санына жараша куткаруучу кайыктын саны деле болуш керек. Демек бул жерде ал куткаруучу кайыкта ванна катары деле колдонсо болот. Демек кир деле жууган, кир жуучу каражат катары кийинчерээк ошол катары колдонгон деген ойдо куткаруучу кайык. Куткаруучу кайык. Куткаруучу кайыкты эстен чыгарган эмес. Анткени ар кандай абал болуп калышы мүмкүн болчу. Куткаруучу кайык жооп тура, эсеп 4-4, кайрадан теңдешүү. 9-чу раундга старт беребиз. Куткаруучу кайык. Аны кийин ванна кылып колдонгон экен. Жожуа киринген, кир жууган. Бирок ар кандай этият шартты эске алып, ошо яхтасына куткаруучу кайыкта салып алган экен. Бакыт Ташболотов Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул китеп дүйнөлүк адабияттардын тизмесинде эң көп тилдерге которулган китептердин арасында алдыңкы сапта турат. Керек болсо суахили, эсперанто жана австралиялык аборигендердин тилине да которулган булчу. Шунчалык популярдуу китеп болгон бул. 1868 жылы жарык көргөн бул китепке мындай сын пикир айтышкан. Ар бир бала бул китепти окугандан кийин кубанганын ордуна көбүрөөк таң калышат. Таң калышат экен да. Ой деп мындай. Таң калыштуу нерселер көбүрөөк. Урматтуу билермандар, бул белгилүү кайсыл китеп? Китептин атын табыңыздар. Кетти минута. Таңғалат да Гиннеске ошо таңғалыш нерселер жазылган. 1868 жылы киргизилген бол. Точно эстей албайм да, Гиннес качан чыккан бул? Жомокпу. Жомок болсо балдар таң калбайт да. Бана тилдерге которулган деп атат. Гиннес баш вариант. Гиннес которулат. Ал мировой китеп да. Бардык немелерге которулат. Таң калыштуу деген жер азыр бизге эме болуп атат. Ошо Гиннес. Гиннес. Балдар 1868 дейт Гиннес кайсы жылдардан бери? Мен да точно билбейм Гиннес кайсы жыл экен. Карта качан чыккан карта? Дүйнөнүн картасы. Дүйнөнүн карта Магеллан немелердин ордунда чыккан да. Биздин заманга чейин. Ошо варианттарды киргизип коелу, эми бир деле неме Гиннесте бир отурөр. Энциклопедия болушу мүмкүн. Энциклопедия само собой. Энциклопедия качан неме болгон? Ол ар жактык. Чыккан болушу. Жаш балдарга деп атат да, бу жерде жаш балдар кубанганга караганда көбүрөөк таң калат. Эски китептер болушу мүмкүн. Гиннеске өзү жаш уулууларга караганда жаш балдар көбүрөөк кызыгат, Эми ал жерде баардык тараптан мындай ачууларды киргизген үчүн жетишкени көрбөйт. Кандай жаш балдар Дагы экинчи вариант Гиннес биринчиси дагы эле болот. Энциклопедия деген ой келип атат. Гиннеске Динара айым. Жаныш жооп берип көрсүн. Жаныш мырза, кайсыл китеп? фантастикалык жомоктор. Атын айтыңыз китептин. Эми бирок Гарри Поттер деле ошол жаш балдарга немелерге ылайыкташтырылып жазылган. Сыйкырдуу шакек. Сыйкырдуу шакек. Барбы ушундай китеп? Бар. Авторун билбейсиз? Авторун билбейм. Урматтуу билермандар. Бул китеп чыгарма негизинде кинофильмдер да чыккан, мультфильмдер да чыккан. Бул китеп уламдан улам таң калуу эшиктерин ачкан Алиса кереметтер дүйнөсүндө деген китеп. Урматтуу билермандар. Алиса в стране чудес деген китеп жөнүндө сөз кетип жатат.
Бул ар кандай дизайнда, ар кандай көрүнүштө чыккан. Бир дүйнөгө кирсе мышыктар дүйнөсү, бир дүйнөсү карталар, бир дүйнөдө дагы демондар. Айтор Алисанын жүргөн жери жалаң таң калыштуу, өзүнчө бир кереметтер дүйнөсү. Эсеп 5-4. Урматтуу билермандар, урматтуу команда, өтө коркунучтуу көрсөткүч. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Айландырабыз. 5 раунд калды, актив дизайнер суроосу калды. Актив дизайндан суроо, урматтуу билермандар. Бүгүнкү күндө булардын заманбап түрүндө, мен кайсыдыр бир нерселерди айттым да, булардын заманбап түрүндө ушундай приборлор бар. Ал приборлор түтүн өлчөй турган приборлор. Ушул заманбап нерселерге ошондой приборлор орнотулат. Түтүн өлчөй турган. Дымомер деп коет орусча, Тариел мырза. Дымомер. Ошондой прибор жайгашкан ушулар Америка Кошмо Штаттарында 706, Японияда 227 болсо, ал эми Сингапурда 78 болчу. Мындан бир 3-4 жыл мурда дейлик. Бүгүнкү күндө булардын саны да кичине көбөйдү. Урматтуу билермандар, эмнелер жөнүндө сурап жатам мен. Кетти минута. Түтүндү эмнеге чогуу түшөт деген аппараттар эмес, а? Түтүндү өлчөй турган. Дымомер ушулар орнотулган, дымомер орнотулган ушулардын санын айтып атат. 706. Неменин ичинде өлчөп неме кылышабы деп атпаймынбы? Катализатор. Экология. Акшда 706 имаратта бир нерсе бар экен, ошондо тура ушуну. АЭСтерде өлчөшү мүмкүн да, атом АЗСтерде, ооба. Электр станциялары ба? АЭСтерде өлчөш мүмкүн да, себеби атом электр жанагы завод, фабрика мындай түтүн чыгара турган жерлерде эмеспи? Военный неме техникалар эмес. Военный техникалар бирок жибнер санына караганда акшда 706 деген жагынан тура келбейт. Если АЭС дегенге тура келишимде жакыныраак болушу мүмкүн. Же ошого экологияга тийгизген таасир берүүчү бир имаратта ошону эсептеп чыгаруу. Мындай ишканалар жыш жайгашкан жерге орнотулган болушу мүмкүн, а? Или эмнеде бар жайгаштырылган деп атат. Ошо бир завод же имарат бир нерсе болуп турган. Бардык жерлерде, АКШда дагы, Японияда дагы. Демек ушу завод фабрикалар экен. Динара, убакыт бүттү. урматтуу алып баруучу Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, команда жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Булар эмнелер кетти? Баягы шарларды абанын булганга өлчөй турган жер, самолеттер орнотуу же имараттардын башын орнотуу. Эгер ошо бир ошончо болсо, балким ошолор чыгат да заманбап. Жо, гибрид мындан көп да сан. Менимче ошол жылуулук темелери болсо, имараттар электр энергиясын деле ошодон чыгарат. Динара. Этаж үйлөргө басып Ким жооп берет? Сингапур деп атат го. Ал жерде деле ошол урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Аскар мырза жооп берип көрсүн. Аскар мырза. 706 АКШдагы эмне, Япониядагы 227 эмне, Сингапурда 78. Булар эмнелер? Бул бийик көп кабаттуу имараттар деген орнотулган деген жоопко келип атабыз. Себеби канчалык бийик болгон сайын, көтөрүлгөн сайын демек абанын булганы ошончо газ көбөйөт дагы, натыйжада дем алуу же ошол жердеги адамдарга тоскоолдук болушу мүмкүн да. Ошол дым мамер да, түтүн өлчөгүчтөр ошол жердеги абанын немесин өлчөп турат. Адамга зыяндуу эмес дегенде, баягы үйгө градусник коюп, абанын температурасын өлчөп тургандай, канча болуп атат ысык дегендей, бул деле ошол бийик имараттарга коюлган. Жооп туура. Асман тиреген үйлөр жөнүндө сөз кетип жатат. Асман тиреген үйлөр. Эсеп 5-5. Оюн улантылат. Эсеп 5-5. Чечүүчү 11-ci раунд. Жеп айландыруунун кереги жок, жана бул сөзсүз түрдө блиц раунд.
урматтуу билермандар, биринчи раунд. Сентябрь айы кыргыз тилге арналган ай, негизи мамлекеттик тилдин белгиленип турган күн 23 сентябрь. Биз ошого карай дагы суроолорду кошуп атабыз. Биринчи суроо. 1940 жылга чейин кыргыз алфавити 33 тамгадан турса, кийин 36 тамга болду. Кантип көбөйдү? 20 секундда кетти. Бизге өңү кошулду да. Өзүбүздүн ылайчтык өңү. Ошо кантип көбөйдү деп. Ошо кошулду да. Өңү. Ачен тоса жок беле? Ачен. Алтымыштарда орус алфавити. Өңү. Ага жена биз ошо орустардын алфавити. Динара айым, 20 секундда бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. 1940 жылга чейин 33 тамга болгон, 40 жылдан кийин кыргыз алфавитине ö, ü, ың тамгалары кошулган. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Кыргыз алфавитин ким негиздеген дейм эми? Кыргыз адабий тилинде 36 тамга, жогоруда айтылган 36 тамга, 39 тыбыш бар, Аскар мырза. Анын канчоосу үндүү, канчоосу үнсүз? Кетти 20 секунд. Үчөө тең үнсүз. Үндүз, үндүлөр. О, Б, Г, Д, И, Каяка кетип атасыңар? Жок, 39 тыбыш. Бага үндүлөр да сурап атат да, үндүлөр. Бага жөт бошкон тамгалар да. Туура билгиз? Жок. Үндүлөр. О, 39 тыбыш. Жок, тыбыш деп айтпайт атат. Билгизин 20 секундда командадан кошойлубу? 39, 36 тамга 39 тыбыш бар. Канчоосу үндүү, канчоосу үнсүз? Ким жооп берет, Динара айым? Үндүү тамга 8 үндүү тамгада. 8 үндүү тамга бар. Канчоосу үндүү, канчоосу үнсүз? Ким жооп берет? 8 үндүү тамгада. А, О, У, Ü, Ö, E, I. 8 болду? 8. Канчоосу үнсүз? 25. 25 үнсүз, 8-и үндүү дедиңиз, э? Жооп кабыл алынат. Сизде ким тилчи? Илгизби? Илгиз мырза? Командан жооп туура. Сиз дагы эсептей албай атасызбы? Урматтуу алып баруучу, кыргыз тилинде жалпы 14 үндүү, 25 үнсүз бар. 14 үндүүнү 2ге бөлө турган болсок, анда 8-и кыска, 6-ы созулма болот. Команда кандай негизде жооп берди? 25 үнсүз туура тапты. 25 үнсүздү туура тапты. Үндүүлөрдү деле ошол 8-ин чыгарды, болгону ошол созулма үндүүлөрдү унутуп калышты көрүнөт. Ооба, негизи урматтуу алып баруучу команда айтып атат, созулат деп атат. Бирок кыргыз тилинде фонетикалык талдоо жүргүзгөндө, мисалы, кыска үндүүлөрдү өзүнчө карайбыз, анан созулма үндүүлөрдү 2 тыбыштын ордуна жүрөт да. Ошол айырмасы бар. Команданын азыркы жообун канааттандырарлык деп туралы. Канааттандырарлык деп туралы. Акыркы 3-чү суроо. Мына ушул маселени чече турган суроо. Маратбек кызы Айдана, Аксы районунан. Урматтуу билермандар, мындай суроо берейин дедим эле дептир. Бул өнөрдүн устаты өзүнүн бармак менен сөмөйүн 2 манжасын тырмагын албайт экен. Атайын албайт экен. Бармак менен сөмөйүн 2 манжасын тырмагын албайт экен. Кээде гана өзүнө ыңгайлуу, башкача айтканда, ушул өнөрдү үйрөнгөнгө ыңгайлуу кылып кыскартып коет экен. Жана устат шакирттерине да дал мына ушул нерсени аткарылышын каалайт шакирттерине. Урматтуу билермандар, кайсыл өнөр бул?
Кетти 20 секунд. Жанагындай менен чертилет. Кылдоо эмеспи? Ошо. Дагы өнөрдүн Струнный инструмент. музыкалык инструменттен башкачы дагы. Дагы башка. ооз комуз эмеспи? Жок, ооз Жок, ондо тырмак кереги жок. Жок, мындайынан тартат. мындай өзү. Мындай. Оз комузбу? Оз комуз. Ооз комузга. Ооз комуз ким тартат? Комуз кимин чертип көргөнсүңөр? Мындай мен неме этет да. Анда бир эле сөймөй иштейт. Динар айым, кайсыл өнөрдүн устаты? Эмнени үйрөтөт бул устат? Кыл аспаптарды үйрөнүп аткан эмелерге ошол бармак башы менен сөймөйдүн тырмагын албайт деп ойлойбуз. Кайсылар кирет кыл аспаптарга? Комуз, гитара, ооз комуз, анан жанагы эмне эле? Кыякпы? Жок, кыякка менчан кереги жок. Ичинен кайсына көбүрөөк мындай дитиңиз тартып турат? Кайсы бирине? Ушу жогоруда айтылган кыл аспаптардын кайсы бирине? Комузга көбүрөөк тартып атат. Комузга көбүрөөк тартып Эгерде атат. комуз туура эмес болуп калса анда бардык кыл аспаптар. Өзүңүз комуз ойнай аласызбы? Жок, комузга эч кызыкпапмын. Комузга кызыкпадыңыз. Мен жоопту бул блиц, мен жоопту кабыл алдым. Комуз деп кабыл алдым. Динар айым. Эгер ушул жооп туура болсо, команда 6-5 эсебинде Премьер Лигага чыккан болот. Аскар, сиз комуз черте аласызбы? Жок. Туура жооп. Бул өнөр комуз өнөрү. Комуз устаттары мына ушундай эреже менен шакирттерине комуз чертүүнү үйрөтөт. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, күзгү сериялардын биринчи туру 6-5 эсебинде Динара Сапаровдун командасынын жеңиши менен аяктады. Премьер Лигага команда чыкты. Куттуктайбыз. Өзгөчө айта турган нерсе, бүгүн мындай командада эми көпчүлүк оюнда баарын оюнчулар белгилей албайбыз, бирок так айта турган бул Аскар мырзага басым жасасак болот. Көпчүлүк мындай варианттар так чыкты. Өзгөчө так кыйын суроо жооп берүүгө аракет кылды. Ошол эле биргеликте мына Зайнеди мырза дагы кээ бир 2-3 варианттарды чыгарды, бирок башкалар жооп берди. Негизи команда утту. Албетте мына Жаныш мырза, жаңы кошулган Тарел мырза, албетте команда капитаны дагы мындай кээде мындай жакшы жолго багыттап атты. Бирок мен ушул экөөнүн буйруса көрсөтө алам. Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү жеңиш менен мен дагы команданы куттуктаймын. Мындай башталышы жакшы болду. Эми аягы дагы ушул сезондун аягы дагы менимче жеңиштер менен аяктаса керек. Бүгүнкү оюнда мен дагы ушул жогоруда пикирге кошуламын. Аскар мырза жалган айтпасам 3 суроону тапты. Кайсы суроо сиздер командага мындай өзгөчө мыкты суроо болду сиздерге? Бизде жанагы АКШдагы расизм убагындагы жана Меккеде жүрүп аялына жазган каты, бул тарбиялык мааниде дагы Малкольм Икстин каты. Суроо экен. Ушул суроону биз мыкты деп белгилейбиз. Түшүнүктүү. Биз анда Мамат Бакыт уулу Кадырбектин мыкты суроо, эң жакшы суроо эси деп тандайбыз жана Актив дизайндын сыйлыгын Мамат Бакыт уулуна ыйгарабыз. Ал эми мыкты оюнчу каттары бүгүн биз Аскар Стамбековго дагы кичинекей акчалай сыйлыкты тапшырабыз. Куттуктайбыз. Барболс Ширин теле студияга. Чоң рахмат Барболго. Даамдуу токоштор, торт. Мына ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүңүздөр. Facebook, YouTube, Instagram жана почта аркылуу сиздерден суроолор күтүп кала бермекчибиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар.